жеңишке жетишип калсаңыз, ушул өзүңүздүн атаандаштарыңызды командаңызга аласызбы дейт. Татыктууларынын баардыгын алабыз. Анткени биз сөзүбүз менен эмес, ишибиз менен далилдегенбиз. Өзүңүздөр билесиздер, мына 2 ай мурун эле ушу мага каршы чыгып аткан, каршы сүйлөп аткан баягы жаштарды бүт баарын тең тартып биз жумушка койгонбуз, кызматка. Жарымы баягы жакшы иштеп атат, жарымы өзүн көрсөтө албай атат дегендей тартабыз биз дагы ошол оппоненттерден. Бирок баягы чектен ашып кетип аткан, анан артында баягы кыргызча айтканда баягы калбыры бар деп коебуз го, баягы артында калбыры бар, мамлекеттин жерин сатып ийген, мамлекеттин мүлкүн менчиктештирип алып туруп саткан, же болбосо өзүндө менчиктештирип турган баягы оппоненттерди биз аларды естественно тарта албайбыз жаныбызга. Анткени биз уурулар менен иштешпейбиз эч качан. Уурулардын орду түрмөдө болуш керек. Уурдагандардын бардыгын мамлекетке кайтарып бериш керек. Анан кантип анан биз оппоненттерибиз эле ушуларды кызматка тарталы деп ууруларды тартып арабызга кошуп алсак, эртең кайра эле ошол уурулугун уланта берет да. Анда уже биз элге берген убадабызды аткара албай калганбыз болобуз. Эл азыр бизден, мына жеке менден эмнени талап кылып атат? 2 нерсени талап кылып атат. Бирөө коррупционерлерди жок кыл деп атат, экинчиси экономикабызды көтөрүп, турмушубузду жакшырт деп атат мына. Анан мен ошо арасында уурулар болуп калса, ошол ууруларды кошо тартып алып, жаныма алып алсам, анда болбой калат.